Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети чек ара кызматына жана өзгөчө кырдаалдар министрлигине жаңы техникалар берилди. Бишкектеги эски аянтта өткөн салтанаттуу тапшыруу аземине президент Садыр Жапаров катышты. Мамлекет башчысы белгилегендей, зарыл болгон жаңы чек ара тозоттору, турак үйлөр, учкучсуз учуучу аппараттар, брондолгон техникалар, автоунаалар, Тигр үлгүсүндөгү тоо таштарда жолсуз жерлерди өтүү мүмкүнчүлүгү жогору болгон автоунаалар жана башка курал-жарактар сатып алынууда. Садыр Жапаров буга чейин жалаң гана гранттардын эсебинен жардам катары эски техникалар келип турган болсо, эми мындан ары заманбап жаңы техникалар сатып алынарын маалымдады. Чек араны кайтарууда зарыл болгон жаңы чек ара тозоттору, турак үйлөр, учкучсуз учуучу аппараттар, брондолгон техникалар, автоунаалар, алдыңарда тургандай Тигр үлгүсүндөгү тоо таштардан, жолсуз жерлерден өтүү мүмкүнчүлүгү жогору болгон автоунаалар жана башка курал-жарактар сатылып алынууда. Бул жерде мен расмий түрдө айтып коюшум керек. Тизмектелип өткөндөрдүн баарын мамлекеттин бюджеттик эсебинен, тагыраак айтканда, буга чейин адат болуп калган мурда колдонулган эски техникаларды эмес, жаңы техникаларды сатып алып жатабыз. Буга чейин аскер техникалары жалаң гана гранттардын эсебинен жардам катары эски техникалар келип турган болсо, эми мындан ары заманбап жаңы техникаларды өз акчабызга сатып алып турабыз. Өткөн жылы бул багытта бюджеттен 7,5 миллиард сом бөлүнсө, быйыл чек ара коопсуздугун күчтөө үчүн 3 миллиард сомго жакын каражат бөлүнгөн. Өрт коопсуздугун камсыз кылуу максатында Дүйнөлүк банк менен биргеликте ишке ашырылган долбоорлордун негизги 5 миллион доллардан ашык акчага 58 өрт өчүрүүчү унаа алынды. Былтыр да Азия өнүктүрүү банкы менен биргеликте инженердик 85 техника алынган.